Нәрестенин ден соолугу эненин саламаттыгынан жана ошондой эле туура багуудан көз каранды. Ошондуктан баланы туура карап, туура азыктандырыш керек дешет адистер. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз эне сүтүнүн пайдасы жана мааниси жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал ушул тема боюнча, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 03222 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Кишимжан Мурзакулова, Ош шаарынын башкы акушер-гинекологу, саламат сактоонун мыктысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Дария Мельничук, Ош шаардык төрөт стационарынын дарыгер-неонатологу. Жана шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Барыбызга маалым болгондой, мына август айынын 1-нен 9-уна чейин эмчек сүтү менен эмизүү жумалыгы жүрүп жаткан кербези. Мына ушул жумалыкка карата бүгүнкү күндө жерлерде кандай иш-аракеттер жүрүп жатат десем болот да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул эне сүтү менен эмизүүнү даңазалоо үчүн 1-августтан 9-августка чейин Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын буйругу чыккан. Жерлерде тегерек столдор, энелер менен жолугушуулар, видеороликтер чыгарылып, жана ошондой эле санитардык агартуу иштери активдүү жүргүзүлүп жатат. Эмчек сүтүн даңазалоо боюнча ошондой эле стен газеталар, баракчалар таркатылып, Кыргызстандын баардык булуң бурчу, шаар дебей, айыл дебей, баардыгыбыз ошо эмчек сүтүнүн маанисин даңазалап отурабыз. Анткени эмчек сүтү менен эмизип багууда бул балдардын өлүмү 30%га чейин кыскарат. Бул далилдүү медицина менен далилденген. Ошон үчүн биз эне менен баланын жакындыгы күчөтүп, бул эненин мээримин алсын деп бала. Себеби бул эне сүтү менен эмизип багуу бул үй бүлөлүк бакыттын эң жогорку баскычы деп эсептейм. Дария айым, айтсаңыз, сиздер эмгектенген төрөт стационарында бул боюнча кандай иш-аракеттер жүрүүдө? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин төрөт стационарда аябай чоң программа өтүп атат. Биз атайын программа уюштурдук. Ата-энелер менен круглый стол уюштуруп, аларга маалымат берип, эмчек эмизүү жөнүндө. Анан бизге кайра группа поддержки келди. Анан көп плакаттарды, ар кандай лозунгдарды илип, эмчек эмизүү жөнүндө көп маалымат берип жүрөбүз. Анан себеби эмчек эмизүү бул биздин как бы лозунг катары бул мыкты өмүрдүн башаты деп айтылат. Жакшы. Анан бул 1-августтан баштап 9-августка чейин жарыялангандыктан 9-августка чейин мисалы калуучулар барып сиздерден керектүү маалыматтарды алып турса болот экен да? Болот. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, анын филиалдары, фельдшер-акушерлык пункттардан, ошондой эле төрөт үйүнөн, жеке менчик төрөт үйү бар бизде 3-ü. Ош шаарында, ошондой эле облустук төрөт үйү, Ош шаардык перинаталдык борбору, ошол каалаган жерден алса болот. 9 эле күн эмес, жыл бою. Күнү түнү бизде ишеним телефондору жазылган бар. Кайсы бир көйгөйлүү маселелер болсо, түнүгүнө кайрылса болот. Телефондон болобу, же келип мындай жолугушуп сүйлөшөбү, баардык учурда биздин медициналык кызматкерлер даяр турушат. Мен билгенден ушул акыркы жылдарда жылда ушул эмчек сүтү менен эмизүү жумалыгы өтүп келет да. Айтайын дегеним, сурайын дегеним. Негизинен мына ушул сиздердин аракетиңиздерден, ошол эле учурда саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн аракетинин жыйынтыгы кандай болууда, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Элге кандайдыр бир жеңгелде бул эне сүтүн өзгөчө жарнамалайлыкпы? Ушул боюнча айтсаңыздар.
Бул иш чара мен эми ушарын башкы акушер гинеколог катары бул энеликти коргоо боюнча координатор катары айткан болсок, бул даңазалоо элге массалык маалымат аркылуу дагы берип келебиз. Биз жыл сайын телекөрсөтүү, радио берүүлөр аркылуу жана ошону жолугушуулар аркылуу бул өзүнүн өтө чоң пайдасын берди. Мисалы биз 2017 жылы 6 айга чейин бир гана эмчек сүтү менен багуу бизде 43% түзгөн болсо, 2018 жылы 69%га чейин болду. 6 айга чейинки балдардын эмизүү. Ошондой эле биздин мигрант эмизип жүргөн энелердин миграция кабылуусу дагы азайды. Эмизип атып эле 2 ай болобу, 1 ай болобу төрө алып эле балдарын таштап кеткен энелердин саны кескин түрдө азайды. Себеби биз ошол медициналык кызматкерлер ошол элге жеткиликтүү деңгээлде бере алдык. Эне сүтүнүн маанисин, маңызын, ошонун пайдасын эл көрүп, ошол биздин дени сак улут, дени сак өлкө деген биздин министрликтин, биздин өкмөттүн программасы боюнча иш алып барып, ошолго биз ошол алкакта өзүбүзгө жеткире алдык да, өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн медициналык көз карашыбызды өзүбүздүн элибизге жеткире алдык деп эсептейм. Даре, сиз бул боюнча эмнени айта аласыз? Мисалы сиздерге келген энелер канчалык деңгээлде ушул эне сүтүнө өзгөчө көңүл буруп калды? Бизде ошол эмчек эмизүү жөнүндө бар жок меден роддомдон башталат. Себеби бала төрөлгөндөн бери эле биз болушунча аракет кылабыз, чтобы бир бала мындай эмчекти эмип, эне менен жакын болуп, анан энелер аябай мээримдүү болуп атат да, баласын эмсе. Анан биз ошо бизге кайра келген энелер мындай көрсөк, алар башкача өзгөчө, балдарына аябай мээримдүү болушат да алар. Мурункыга караганда энелер мындай кишимче айтмакчы миграция болуп кетип калат, башка болот. Азыр эсе мындай нерселер токтолду да. Мисалы үчүн 6 айлыкка чейин алар биз чыгаарда биз айтабыз да, сөзсүз 6 айга чейин эмчек сүтү менен багыңыз деп суранабыз ошолордон. Алар 6 айга чейин ошо балдарын сөзсүз менен багышым керек деп туруп, эне менен бала бирге болот. Ошонусу эң жакшы. Жакшы, мына ушул эне сүтүнүн мааниси жөнүндө биз ар дайым эле айтып келебиз. Ошондой болсо дагы бүгүн сөзсүз түрдө кайталап айтып өтсөңүздөр, канчалык деңгээлде пайдалуу, кандай витаминдер бар ушул боюнча? Бул эне сүтү бала үчүн эң алгачкы прививка деп эсептелет. Себеби бул биз молозиво деп коебуз, эң алгачкы эне сүтү. Биринчи төрөлгөндө эле эмизип, ошол эненин сүтү менен энедеги болгон иммунитеттин баардыгы өтөт. Эне кайсы оорулар менен ооруп айыккан болсо, ошол ооруга туруктуулук пайда болот балада. Бир жагы алгачкы эне үчүн бул кан кетүүнү токтотот. Себеби жатын жакшы жыйрылып баштайт. Бала эмизип ушундай мээрим төккөндө. Эне дагы баягы жашоо үчүн канчалык оор абалда жаткан болсо дагы, ошол бала үчүн жашоого умтулуу болот да. Баягы айткандай ниетиң жолдошуң дегендей, же болбосо эненин өзүнөн да көз каранды да. Бул 83% эненин ден соолугу өзүнөн көз каранды. Ошо жашоого болгон бир кызыгуу пайда болот, экөөнүн жакындыгы пайда болот. Аны ар кандай бир аба аркылуу жугуучу оорулардан сактайт. Бул аз кандуулуктан сактайт, ич өткөктөн сактайт. Ошондой эле баягы балдардын семирип кетүүсү же башка кант оорусу, ушулардын дагы ооруп калуусун төмөндөтөт. Ошондой пайдалары бар. Ошо эне менен баланын жакындыгы, бул эне бооруна кысканда эненин баардык жакшы ойлору, жакшы тилеги ушу балага өтөт да, ошол сүт аркылуу өтөт. Ошон үчүн айтат да, бул жашоонун баягы тынчтыкты дагы энелер сактап турат, үйдөгү бакытты дагы энелер сактап турат да. Адамдын баягы мүнөзү эненин сүтүнөн жана күндүн нурунан көз каранды деп айтат да. Ошол эне сүтү бооруна кысканда баланы баягы жүрөгү элжиреп, балага болгон сүйүүсү күчөйт. Бала дагы өзүн мындай корголгон катары сезет да. Себеби эненин сүтүнө баягы төрөлгөндө эле энеден ажыраганда бала өзүн бир талаада жалгыз калгандай сезет да, ошон үчүн ал бакыр бийлейт. Кайра эле бооруна жаткыра койгондо, энем бар экен мени коргоп алат деп бала мындай сорунуп калат да. Ошол инстинкт болот экен да, ал
ошо жалгыздыктан коркуй эле экен да, жаңы төрөлгөн балачы. Анан эненин сүтү көп эле мына балдар дагы өзүнө ишенимдүү болуп, келечекке дагы жакшы басып, жакшы туруп, келечекте да ой жүгүртүүсү дагы жакшы болот эне сүтү эмген баланын. Жакшы. Демек, баланын гана ден соолугу эмес, бул болочок энелердин саламаттыгы үчүн дагы өзгөчө маанилүү экен, эмчек сүтү менен баланы эмизүү. Бирок ошого карабай, мурда мисалы чет өлкөдө ушул кошумча тамак менен тамактандырып чоңойтту деп угуп кала турган болсок, бүгүнкү күндө дагы биздин коомубузда канчалык аракет кылбай эле кээ бирлер ошол эмизүүдөн баш тарткан учурлар дагы кездешет да. Мисалы кандай коркунучтар күтөт эгерде эмизбей койсо, ушул боюнча дагы айтып өтсөңүздөр. Анан ошол учурда сиздердин аракетиңиздер кандай? Эне сүтү менен эмизбей койгондо бул ушул эмчек безинин рак оорусу, ошондой эле тукум безинин рак оорусу менен ооруп калуу кескин түрдө көбөйөт да, ошондой аялдардачы. Ана мастопатия деп коет, мына эмчектердин мындай доброкачественный деп коет, бул баягы залалсыз шишик оорулары жана залалдуу шишик оорулары менен жабырланат. Ошол эненин да нерв системасы дагы жабырланат. Канчалык ал эмизбейин мындай бир өзүнүн кээде түз турпатын, дене боюн ошол баягы орусча айтканда фигурный болуп жүрөйүн деген энелер деле эмизбей койгондо алар бар кандайдыр бир деңгээлде нерв системасы жабырланат. Ушуну эмизип койсом деле болмок дегендей, ар бир энеде болот да, жүрөгүндө ошол ой толгоо болот дагы, өзүнчө кыйналат. Баласы дагы кыйналат. Анан жатын дагы жырылбай жүрө берет. Анан баягы 6 айга чейин баланы эмизип турса, эгер айызын көрбөгөн болсо, түнү күнү жакшы эмизген болсо, бул баягы жагымсыз бойдо болтурбай дагы сактайт да. Бул баягы метод лактационный аменорея дейт, баягы эмчек эмизүү жолу менен сактануу. Бул ыкмага кирет да, сактануу ыкмаларына кирет. Ошол мүмкүнчүлүктөн дагы куру жалак калышат энелер. Ошондой эле бул үй бүлөдө дагы бала кечке ыйлайт. Бул эне сүтү деген дайым дене табында бирдей болот да. Күнү түнү ыстып отурбайт, бекер финансы жагынан. Мисалы кандайдыр бир кошумча азык затты сатып келиш керек акчага. Акча дайым эле болуп турбайт. Ал деген көптөгөн акчаны талап кылат, анын дагы бири жагат, бири жакпайт. А эненин сүтү бардык балага жагымдуу. Күнү түнү көзүн ачпай эле эмизип коюп жата берет, уйкусу деле бузулбайт эненин, баланын деле уйкусу бузулбайт. Кышындасы жылуу, мисалы кышта тоңуп калбайт сүт, жайында ирип калбайт. Канча күн болсо дагы ошончо күн жакшы сакталып турат. Ошон үчүн эне сүтү эң пайдалуу. Бала үчүн табылгыс азык. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Бул Дария экен, саламатсыздарбы? Менин балам 8 айлык болуп калды дейт. 6 айдан баштап кошумча тамак бере баштадым, бирок эмизип да жатам дейт. Мен күнүнө баламды канча жолу тамактандырышым керек кошумча тамак деп суроо калтырыптыр да. Анан ошого улай эле айтып кетсеңиздер, кандай азыктарды берген жакшы, анан 6 айдан баштап кайсы азыктарды кошумча тамактарды бериш керек? Өзү кошумча тамак баланын рационуна киргенден баштап сөзсүз баланы эмчек менен дагы багыш керек. Анын убактысы жок. Мисалы 4 жолу, 5 жолу, 6 жолу бала сураганда эле бериш керек. Кошумча тамак берилгенде ошол кадимки деле овощной пюрелерден башталат. Анан кандай десем, пюре овощное, анан картофельное пюре, анан фруктылардан кичинеден баштаса болот. Бирок эмчекти эмизиш шарт. Обязательно эмизиш керек. Анан убактысы жок да, мисалы үчүн бир жолу мен докорм бердим, анан кийин эмчегим эмиздим. Бала сураганда эле эмчегин сөзсүз бериш керек. Эмчек сүтүн. Кошумча тамак бере баштагандан кийин мурдага салыштырмалуу азайтыш керекпи? Жок, бала өзү тоюмдуу болот. Бала өзү билет. Тойгонун өзү билет. Бала өзү эмип, өзү тоюп, мындай ажыраштын кереги жок да. Кээде мисалы адистерден угуп калабыз да, мисалы баланы бат-баттан эмизе берсең, бул соргок болуп калат, саат менен бер деген дагы маалыматты угуп калабыз. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Жок, бала өзү айтып атпаймынбы? Бала өзүнүн токтугун өзү билет. Бала эмип, тойдум деген жери бар да. Кишимжан айым, сиз? Бул бала өзү төрөлгөндө өзү ар ким ар кандай салмакта төрөлөт. Анан эркек балдар көбүрөөк эмет. Кыз балдар азыраак эмет караганда.
айынан ашынып калган балдар дагы көбүрөөк талап кылат сүттү. Айына жетпей калган балдар азыраак эми эле чарчап калышат. Аларга аз-аздан бат-баттан эмизип туруш керек. Анан бала ыйлаганда, бала ыйлабаса эмчек жок дегендей болгон, бул туура эмес. Бала ыйлап калганда бул акыркы жардам да, бала ыйлап билгизет да. Айлаганча эле бала изденип эки жагынан баягы өзүнүн орончу чулганчыларын же жакаларын тиштегилеп калат, ээрчип калат. Ушундай эле рефлекстер пайда болуп калганда эмизип туруш керек баланычы. Ал ашыкча эмбейт, балачы. Эмизип туруп тике карап калса баягы кекирет да. Ошо кекиргенден кийин анан жаткырып коет. Бала кайра кусуп салбасын үчүнчү. Абаны кошо жутуп албаш керек. Бала эч качан ашыкча энбейт, ал соргок болбойт. Эненин сүтү эми ал жерде килограммдап же литрлеп эмбейт да, ал жерде 15, көп болсо 20 миллилитр эмет. Мындай чоңоюп калган балдарчы. А кичинекей балдар 5-10 миллилитрге чейин эле эмет. Андан ашыгы болбойт, соргок болбойт бул. Эми биз баягы келиндер көбүрөөк кызмат кылсын деп ошондой ойлоп тапсак керек кыргыздар. Балким. Демек, бир маалыматты угуп калдым эле да, ошол бала эгерде ыйлай турган болсо, ыйлагандан кийин барып эмизе турган болсо эне, бала ошондо дагы билинер билинбес стресске калып калышы мүмкүн деп да угуп калдым да. Ооба. Жакшы, биздин шаар тургундары дагы студиябызга келип отурат. Анда кийинки суроо сиздерден болсун. Кандай суроо бересиздер, Кошумча тамактандыруу, эне сүтү боюнча берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Менин суроом, эне баланы эмизип жаткан учурда канча бир убакка эне алыска кеткен болсо, мисалга 5 ай, 4 айга, ошондо кайра кайрылып келгенде сүттү эмизе берсе боло береби же кайтып кетиши мүмкүнбү сүт? Эми сүттү жакшы суроо болду. Мисалы кандай бир оорунун айынан же бир бай шартына айынан эмизген энебиз сыртка чыгып кеткен болсо, баласынан кайсы бир убакытта ажырап, кайра келери менен эмизе бериш керек. Сүт эч качан ирип калбайт, ачып кетпейт, дене табында жүрө берет. Сүт өзү азаят негизи. Азайып, сүт албай сүтү кайтып деле кетет, бирок эмизе бергенде кайра балага мерим түшүп, кайра сүт чыга баштайт да. Ошону сөзсүз түрдө колго алыш керек да. Мисалы 6 айында таштаган болсо 1 жашта келип калса эне, баланы кайра 1 жаштан баштап 2-3 жашка чейин эмизе берсе болот. Кийинки суроо сизден болсун. Саламатсыздарбы? Балага соска эмизишет. Ошол сосканын зыяндуулугу барбы? Кошумча тамактар, мисалы малюткаларды, ошону кайсыл айдан баштап берсе болот? Ошонун зыяндуу жактары барбы? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Балага өзү пустышка, соска дегендей берсе болбойт. Себеби бала ошол пустышка аркылуу аябай көп микробтор жугат да балага, анан баланын тез ичип өтөт, бала кусат, бала ооруйт. Ошол себептен балдарга эч кандай пустышка, соска бериш мүмкүн эмес. Мурда тескерисинче бала жооуш болот, көп ыйлабайт деп алаксытыш үчүн берип келгенде, анан бүгүнкү күндө тыюу салынды. Эгерде анын санитариясын сактап, жууп, тазалап, гигиенасын сактап, соска бере берсе болобу же такыр бербеш керекпи? Андан сырткары кандай дагы зыян жактары бар мына ошол соскалардын? Биз аны санитарияны сактаганда сактай албайт го. Аны дарыгерлер деле. Аны чылаш керек, аны микрода tutуш керек, анан кийин кайнатыш керек бир өлчөмдүү убакытта. Анан аны кургатыш керек, аны стерилдеш керек, зыянсыздаштырыш керек. Андай болбойт да. Үй шартында андайга такыр мүмкүнчүлүк болбойт. Ошон үчүн эмизбей эле койгон жакшы. Баягы кичинекей кычыктарында ал деген тиштеп алат, кетилген жерлери болот, жерге түшүп кетет. Азыр стерилдеп колуна карматкан убакта деле жакасына тиет, колуна тиет. Колдор дайым эле таза болбойт. Же жакалар, кийимдер дайым эле таза болбойт. Бала өрмөлөп жүрөт. Кайсы бир жерден сөзсүз микробтор илинет да. Ошон үчүн биз болсо баягы кашык менен берүү ыкмасы бар. Үй бүлөлүк столдон деп коет да. Кухнядан деп коет, ашканадан эле бериш керек. Себеби кашыктын кирин дагы микробун кетириш дагы оңоюраак соскага караганда. Кычык-мычык жок, баары жылтырап турат. Анан талап кылайык кашыктар бар жаш балдар үчүн. Ошон менен акырын бериш керек. Анан биз 6 айга чейин бир гана эненин сүтү дейбиз. 6 айдан бала чоңоюп өсүп, аябай жакшы тез өсөт да бала деген. Ошондо баягы
беребиз, баягы прикорм дейт, эмизип бүтүп анан тойбой калса дагы берет, же докорм дейт, баягы эмизгенге чейин берет. Аны деген ар кандай жашылча жемиштерден же болбосо жана атайын балдарга даярдалган сместер болот. Ошолордон кошумча берилет эми. Ал кааласак берилет. Себеби эненин сүтү толук жетпей калат 6 айдан кийин. Бир бергенде 30 мл берип баштайбыз. Же болбосо күнүгө 100 мл берилиш керек да 6 айдан кийинчи. Бул дагы баягы бизде орусча айтканда исключительное грудное вскармливание. Бир гана эмчек сүтү менен эмизиш керек бар. 6 айдан кийин преимущественное грудное вскармливание деп коет. Негизинен эне сүтү, анын кошумча тамак бар да. Анан искусственный деп коет, ал деген жасалма азыктандыруу дейт эми. Бул жасалма азыктандыруу бул айласы жоктун иши. Энелер өлүм учурунда болуп калат, же бир кандай айыкпас оору менен ооруп калат. Ошол учурда берип баштайбыз. Анан эне тирүү болсо, сүт чыгып атса, ошо сүт менен эле эмизген жакшы. Анан дагы ошо эне баланы жарык дүйнөгө алып келгенден кийин кээде сүт келбей калды деп даттангандар да болуп калат. Бул учурда сиздерде кандай ыкма көрүлөт? Кошумча атайын даяр сүттөрдү берип турушабы? Же болбосо сөзсүз түрдө сүтүн келтириш керекпи? Албетте, аял киши төрөгөндөн кийин мээримдүү баласына мээрим берсе, сүтү келет сөзсүз. Просто кишине убакыт керек. Эч кандай балдарга кошумча сүттөр берилбейт. Бала төрөлгөндөн кийин сөзсүз баланы эмчектин жанына алып келтирсе, анан бизде гормон вырабатывается, выработка гормону болот да, гормон иштеп чыгат. Иштеп чыгат, анан сүтү келе баштайт. Эч кандай кошумча сүттөр келбейт. Беришке мүмкүн эмес балага. Жакшы, сөзсүз түрдө улантабыз. Азыр болсо көрүүчүбүздү кабыл алып, түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Саламатсызбы. Мен 2 айлык балам бар, эмизип жаттым эле. Колики болуп атат, тойбой дагы жатат. Анан азыр 2 айында эле смесь нутрилак берсем болобу? Суроо түшүнүктүү болду, э? Ооба. Өзү негизи колики очень часто мамалар беспокоить этет да. Мен балам колики болуп атат дейт. Бирок бул колики эмчекти туура эмизсе эне, баягы заглатывание воздуха болот да, ошо воздух кирип кетсе, балада ошондой кишечный колики пайда болот. Ошон үчүн баланы сөзсүз туура эмизиш керек. Анан баланын тойбостугун эне кантип билет айтып атпайбы азыркы теле-көрүүчүлөрүбүз мен нутрилакты беремби деп айтып атат. Бул нутрилактын дагы бериштин кереги жок. Себеби бала 2 айлык. Эненин сүтү жетиштүү. Просто баланы туура эмизиш керек. Анан эч кандай колики болбойт. Жакшы, биз сөз кылып жаткан тема боюнча атайын жумалык шаарыбыздагы Ош областары аралык төрөт стационарында дагы болуп өттү. Бүгүн биздин кесиптешибиз барып өзү күбө болуп келди. Анда дал ушул видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Урматтуу айымдар, бул биз балабыздын эң негизги эме кылып туура өстүрүп, акыл эсин бардыгын бул балабызды оорутпай, дени сак кылып өстүрүп, чоңойтуп биз баардыгыбыз өзүбүздүн колубузда. Учурда эмчек сүтү менен эмизип, багуучун шарт түзүү, ата-энелердин укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген урандын алкагында өлкөбүздүн ар кайсыл аймактарында эмчек эмизүү жумалыгы өткөрүлүп жатат. Мындай самалык Ош областары аралык бириккен клиникалык оорукананын төрөт стационарында энелердин жана болочоктогу энелердин катышуусунда өтүүдө. Линияда кармаш керек. Горизонталь бир линияда кармаш керек. Башы, да, курсак, içine кирип туруш керек. Прям жакын кармашыңар керек да. Эгер балаңарды түз кармабасаңар, баласы башы неме болуп калышы мүмкүн, кол кайрылып калышы мүмкүн. Поэтому биринчи өзүңөрдү подготовка кылып, балаңды бекем кармап, анан эмизүүнү баштайсыңар. Силер колуңар самдап жудуңар, андан кийин эмизип аткан учурда азырма сүттү чыгарып туруп, айланасына шылап туруп, андан кийин баланы оозун чоң ачканда эмчекти баланын оозуна салабыз. Биз азыр сиздерге маалым болгондой, ушул 1-нен 7-сине чейин августтун
Бул жумалык өткөрүлүп атат. Бул жумалык ушул жана эмчек эмизүүнүн ушул ыкмаларын үйрөтүү жана бүткүл дүйнө боюнча энелердин арасында ошол эмчек жалаң гана эмчек эмизүүнү пропагандалоо болуп эсептелинет ушул жумалыгыбыз. Негизинен ушул биздин Кыргыз Республикасы боюнча деле жылда ушул жумалык өткөрүлүп келет. Бул жумалык негизинен бул эне сүтүн ушу балага жеткизүү шартын жакшыртуу жана ата эненин укугун жана милдетин кеңейтүү болуп ушул девиз менен өткөрүп атабыз. Эне менен баланын экөөнүн бирге болбой калуу эмеси да болуп калышы мүмкүн. Мисалы, эненин акыбалы оор болсо же баланын абалы оор болсо, реанимация бөлүмүндө жатып калса, ошол убактарда биз эмчек менен эмизүүнү кандай наладить этишибиз керек. Мындайча айтканда лактация деп коет. Бул лактация бул сүттүн пайда болуп, иштелип чыгышын биз кандай жолдор менен сактайбыз. Жыл сайын мындай жумалыктарды өткөрүп туруу эне жана баланын саламаттыгы үчүн өзгөчө маанилүү. Эмчекти жакшы эффективдүү сагыш үчүн бизде эки метод, эки массаж десек болот, эки массаж колдонулат. Биринчиси параллельный метод. Биз баарыбыз билебиз, бул көкүрөктө протоктор бар. Ошол протоктор аркылуу мына ареоласына, эмчектин кара мындай айланасына келет дагы, и үрпү аркылуу бала ыңгыркай өзүнө эмип алат. Ошол протокторду массаж кылуу үчүн биринчи параллельный метод, бул биринчи колубуздун үстүнө коебуз көкүрөктүн, экинчи колубуз көкүрөктүн алдында болот дагы. Параллельный деген бул параллельдүү түрдө массаж кылып, эмчектин үрпүнө сүттү алып келип алабыз. Баланы дени сак өстүрүү, күч жана акыл эсин туура калыптандыруу үчүн анын организминин өзгөчөлүктөрүн билип, туура багуу учур талабы. Ошол себептен аталган жумалыкка келген энелер дыкаттык менен көңүл буруп, ар кандай кызыккан суроолоруна жооп алышты. Бирөөнүн баласын бирөө эмизгенге туура эмес. Ал эми медицинада кандай тыюу салынабы же ушуга уруксат берилеби? Бирөөнүн баласын бирөөгө эмизбөө ар бир эненин сүтү өзүнүн баласына ылайыкташтырылган. Мындайча айтканда сарык оорусуна, гепатит оорусуна кабылганбы, же болбосо азыр ар кандай баягындай ВИЧ статус деп коет, андай дагы толук процент выявленный алдын алынып, мындай алган убактар кездешип калып атат. Ошондой ооруларга кабылбас үчүн бирөөнүн баласын бирөө эмизгенге тыюу салынат. Баланы кантип туура эмизүү бул эң эле чоң сабак деп айтсам болот. Себеби баланы эмизүүдөн баштап жашоо башталат деп баарыбыз туура түшүндүк. Анан эжелер аябай жакшы даярданышыптыр. Бизге баарыбызга жакты. Бүгүнкү күн аябай жакшы өттү десем болот. Мындай семинарларды көп өткөзсө болчу да экен. Анткени көп энелер маалыматты билбей, жакшы туура эмизе албай, ар кандай немелер болот, проблемалар. Ошого бүгүнкү күндөн өзүм үчүн көп пайдалуу нерселерди алдым. Бүгүн кандай төрөт, кандай эмне болушун баардыгын көрсөтүп беришти. Пайдалуу кеңештерин берип өтүштү. Рахмат. Ар кайсы жылы ушул ар кайсы девиз менен ушул самалыкты өткөзүп келебиз. Бул самалыбызда биз биздин кош бойлуу аялдарга, эмчек сүтү менен багып өстүргөн, эмчек сүтү менен балдарын багып жаткан аялдарга жана ошолордун үй бүлөлөрүнө, биздин деги эле чөйрөгө атайын ылайыкташтырылган жана ошолорду үгүттөө максатында өткөзүп жаткан бул жумалыгыбыз бир гана эмчек сүтү менен баккан аялдарды эмес, жана ошондой эле кош бойлуу аялдарды, алардын үй бүлөлөрүн, өмүрлүк жолдошторун дагы бул биздин самалыгыбыз менен колдоп, ошолорду эмчек сүтүн сактап калуу жана эмизүүнү колдоп, жайылтуу максатында өткөзүп жаткан жумалыгыбыз. Дени сак бала, дени сак Кыргызстан. Келечек муундардын саламаттыгы эне сүтүнө байланыштуу экенине дагы бир жолу ынандык. Сиздер Ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Анда эмесе мен телекөрүүчүлөрдөн келген көптөгөн суроолорго орун берсем. Саламатсыздарбы? Балам 1,5 жашта дейт. Эч кошумча тамакка үйрөтө албай койдум дейт. Азыр дагы эмет дейт. Эмне кылсам болот дейт. Зордоп кошумча тамак беришим керекпи? Кантип үйрөтүшүм керек? Же болбосо эне сүтү менен эле бага берейинби деген суроо калтырыптыр.
эне сүтү бага берсең, значит, бала өзүнө керектүү нерсесини энесинин сүтүнөн пайдаланып алат да. Значит, ого кошумча тамактын кереги жок. Ошо эне сүтү менен багыла берсин. Айрым бир адистер мисалы сөзсүз түрдө кошумча тамактын убагы келгенде аз-аздан болсо дагы кошуш керек. Себеп дегенде баланын иммунитети түшүп кетет деген дагы маалыматтарды айтып жүрөт да. Буга кандай дейт элеңиздер анда? Иммунитет түшпөйт. Эненин сүтүнөн бардык иммунитет табылат. Эч жерден таба албаган иммунитет эненин сүтүнөн табылат. Анан бир гана бул айымдын суроосуна айтмакмын. Баланын өсүүсүн да көрүш керек. 1,5 жаш болсо өзүнүн курагындагы балдардан өсүүсү калып калбай атабы, ашып кетпей атабы, ошону дагы дарыгерлер борборуна алып барыш керек. Бирок 1,5 жашта бир гана эмчек сүтү менен болсо, анда бул айымдын сүтү өтө жакшы экен. Ошол рахмат айтыш керек. Жакшы, кийинки суроо да ошого байланыштуу эле, саламатсыздарбы? Балам 2 жашта дейт, азыр дагы 2,5 жашта, азыр дагы эмиземин дейт. Мен эмчектен чыгарышым керекпи дейт, эмизбей кошумча тамак өткөрүшүм керекпи, же болбосо эмизе беришим керекпи? Негизинен балдарымды 3 жаштан өткөндөн кийин дейт, ошол эмизбей коем деген суроо калтырыптыр да. Сиздердин көз карашыңыздар дейт. 3 жашка чейин эмизе берсин. Себеби бул исламда деле жазылган 3 жаштан ашып эмизиш керек. Биздин балдардын укугун коргоо кодекстеринде да жазылган 3 жаштан ашырып эмизиш керек энеси. Демек бул айым ошол 2 жагынан тең жакшы теткен. Эмизе берсе болот. Эмчек эмген бала суу сайбы деген суроо калтырыптыр да. Мисалы суу бербегиле деп дагы айтып келесиздер да, ошол боюнча айтсаңыздар. Өзү эмчек сүтүндө балага жараша бардык витаминдер, микроэлементтер, анан суусу бар. Ошон үчүн бала эметкан балага эч кандай суусундук, чай, сок берсе болбойт. Эненин сүтүндө бардыктын баары бар. Ошон үчүн эч кандай суудун бериштин кереги жок. Кандай түшүнсөк болот? Мисалы жайдын аптаптуу күнүндө сыртка сейилдеген чыкты, бала тердеди, анан кээде чаңкайт да. Мисалы ал учурда дагы эмизип эле коюшубуз керек, же болбосо аз-аздан мисалы кайнатылган сууларды кошсок болобу? Кайнатылган суу кошуп берсе болбойт. Ошо эмчегин эле эмизе берсин. Демек 6 айга чейин болсо бир гана эмчек сүтүн бериш керек. 6 айдан ашкан бала болсо, мисалы 1,5-2 жашар бала болсо, чуркап ойноп жүрсө, өзү деле суу сурап ичет аны. Кайнатылбаган сууну деле иче берет ал чоң балдар. Анда боло берет. Биз негизинен 6 жашка чейинки сөзсүз бир гана эне сүтүнөн башка эч нерсе болбосун. Бала ошондой корголсун деп айтып келебиз да. Жакшы, мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Балам 1 жашта дейт, кош бойлуумун дейт. Азыр дагы эмет дейт. Эмизе беришим керекпи? Же болбосо эмчектен чыгарайынбы деген суроо. Жок, эмчектен чыгарыштын кереги жок. Себеби биз баягы бала боюнда болсо деле сүттүн курамы эч кандай өзгөрбөйт. Кош бойлуу аялдын сүтү деле кош бойлуу эмес аялдын сүтү менен окшош болот. Төрөгөнгө чейин эмизип, эгер сүтү экөөнө тең жетсе, төрөгөндөн кийин 2 баласын деле бирдейинен эмизе берсе болот. Мындай практикада көп эле кездешип жүрөт. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин кызым бат-баттан ооруйт дейт. Анан барып көрсөтсөк дейт, каны аз экен дейт. Бул эне сүтүн аз эмгендиктенби, же болбосо дагы бир башка себептерден уламбы? Эмне үчүн каны аз деген суроо калтырыптыр. Ошол эне сүтүнө өзү энесинен өтөт. Аз кандылык биринчи энесинен башталат. Ошол себептен эне кан көтөрүш үчүн препараттарды сөзсүз ичиш керек. Весь период кормления. Канча эне баласын эмисе, ошончо кан дарыларды, таблеткаларды ичиш керек, препараттарды. Анан сөзсүз эне жакшы тамактаныш керек. Ошол эң главный мындай пожелание да. Жакшы. Бул кошумча кеңеш болду. Мисалы сөзсүз түрдө кан көтөрөбүз деп кошумча кан дарылар берип келебиз да. Анан кээде ошол кан дарылар менен да көтөрүлбөгөн учурлар кездешет десем болот да. Бул учурда кандай кылыш керек? Же болбосо эне дагы ошол учурда эмизип жатып өзүнүн канын көтөрүп, анан бала дагы ошол замат көтөрсө ошондо результат болобу деген дагы суроо жаралат да. Казанда болсо чөмүчкө чыгат да. Энесинин сүтү аз болуп атса, балада какта көбөйөт. Биз азыр кош бойлуу учурунда жаңы протоколдордо бар.
кан жакшы өзүнүн нормасында болсо дагы биз кандын препаратын беребиз. Анткени запас туруш керек эненин организминде. Ал эмизген учурда дагы. Анан эгер эненин дагы сүтү жакшы болуп, жакшы эмеп бала, эненин каны жакшы болсо, баланын да каны жакшы болот. Энеде мүмкүн анда ичеги курттары бар, мүмкүн боор оорусу бар, мүмкүн ашказан оорусу бар, көбөйбөгөн. Баласына дагы аз келгенсип соска берип койсо, балада дагы баягы гельминттер, курттар пайда болот. Анда такыр канды көбөйтүү өтө оорго турат. Биринчи куртка каршы дагы таблеткалар берип туруп, кандын таблеткасын берсе сөзсүз түрдө көбөйөт. Такыр көбөйбөй эле бир кандын аябай баягы залалдуу ооруларын деле көбөйбөй койбосо, башка учурда толугу менен биз 100%га көтөрө алабыз баланы. Азыр технология өнүккөн, медицина бир топ алдыга кеткен балдарга дагы сироп түрүндө бар, укол түрүндө бар, инъекция түрүндө бар, таблетка, капсула түрүндө бар. Каалаганын берсе болот балагачы. Ошон үчүн аз кандуулук менен күрөшө албай калган бир дагы учур жок бизде. Анан айтсаңыздар, мисалы ошол кан дарысын берип атканда сүт азыктарын бербей туруш керек. Сөптенде эл арасында кесип кетет деген дагы ушундай ой пикирлер айтылып жүрөт да. Эми өзүнүн ченеми болот да. Мисалы энесине 3 стакандан көп эмес сүт азыктарын ичиш керек. Бир жагы бул мал азыктарына кирет. Сүт, каймак, май, курут дегендер. Анан кечке курут жей берсе, же айран иче берсе, кан азаят. Негизи бар бул далилденген окума. Ошон үчүн аны өзүнүн ченеми менен, өлчөмү менен бериш керек. Баланын салмагына жараша, канчалык сүт оокат бар, бизде диетологдор бар, ымыркайлардын дарыгерлери бар, балдардын дарыгерлери бар. Ошолор эсебин чыгарып берет. Канчалык сүт бериш керек, канча биялак бериш керек, бир күндө канча миллилитрге чейин. Ошол миллилитрден ашып кетсе, сөзсүз түрдө залалы тиет. Жакшы, аудиториядан соңку суроо берсеңиз батыраак, минутабыз бүтүп атат. Саламатсыздарбы? Эне өзү ооруп жаткан учурда укол алып, мисалы, ошол учурда баланы эмизүүгө болобу? Эгер болсо, ал баланын ден соолугуна таасирин тийгизеби же жокпу? Жакшы суроо экен. Кыскача. Эми оорубасын энелер. Бирок азыр эмизип жатканда бере турган өзүнчө дары-дармектер бар, балага залалы жок. Ошону бардыгын өлчөп ченеп туруп, зыяндуу зыянсыз жагын өлчөп туруп ошону беребиз. Ал балага анчалык деңгээлде, мисалы эмизбей коюп, кошумча тамак бергенде алып келген зыяндан, ал дары менен дарыланып туруп эмизген зыяндуулук андан бир топ төмөн да. Ошон үчүн биз дарыланганча эле эмизе бер деп кеңеш беребиз. Жакшы, кийинки суроо Дарья айым сизге экен. Саламатсыздарбы? Менин балам 10 айлык, кызым 10 айлык дейт. Тамак болгон табити жок, анан салмак кошпой атат дейт. Эмне кылсак болот деген суроо калтырып тур. Кантип кошумча тамакка үйрөтөт? 10 айлык бала өзү кошумча тамакты берсе болот, бирок бала салмак кошпой жатса, тамак болгон табити жок экен. Жок экен. Ондо биринчи баланын гемоглобинин текшериш керек. Баланын гемоглобини азайса, баланда ошол табити эм жок болот, бала тердейт. Биринчи жолу ошол гемоглобинден бар жок башталат да. Ошо баланын гемоглобинин сөзсүз баланы текшертирип, анын кан дарылары менен көтөрүш керек. Жакшы. Акыркы суроо бул ВИЧ-СПИДке кабылганда, мисалы, эмизбеш керек, оору жугуп калат деген маалыматтар айтылып келди эле. Быйылкы жылдан баштап, мына жакында эле ушул боюнча эфир болгондо айтып өтүштү дарыгерлер. Бүгүнкү күндө ушул илдетке кабылгандар да эмизип жатышат. Канчалык деңгээлде кепилдик бере алат делеңиздер, ушул эмизсе балага өтпөйт бул илдет? Биздин 144-чү буйрук бар министрликтен. Ошондо аябай даана так жазылган, кайсы учурда эмизиш керек. Бул жерде баягы вирустун канчалык нагрузкасы бар деген бар да, вирусная нагрузка деген түшүнүк бар бизде. Кан текшерип туруп, эгер ошол вирус бул баланын организминде оору козгой албай турган деңгээлде болсо, эне эмизе берет. 1,5 жашта эгер бала СПИД менен оорубаган болсо, бул биздин ошол жакшы натыйжабыз да. Бул 2% эненин сүтүнөн жугуп калыш мүмкүнчүлүгү бар да балагачы. Коркунучу бар. Менин практикамда болду бир учур. Кыскача айтсаңыз. Ошол баласы ооруган жок да. Ооруган. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жалпы тилек көрүүчүлөргө жана студиянын конокторуна жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун.
Ушун менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.